биз Чарбакер программасында сиздерге бал ары тууралуу сөз кылабыз. Бир бал арысы канча грамм же канча бал чогултат? Бал арычылыкты өндүрүштү андан ары карап өстүрүп, өнүктүрүп кетиш үчүн эмнелерге маани берүү керек? Эгерде сиз бал арычылыкты кааласаңыз, каяктан кантип билим алсаңыз болот? Деги эле бүгүн эксперттердин ошондой эле тажрыйбалуу бал арычыларындагы оюн пикирин угуп көрөбүз. Бүгүнкү программа сөзсүз кызыктуу болот деген ойдомун. Андыктан Чарбакер программасын көрүңүздөр. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева. Кеттик. Кыргызстанда бал арычы кесибин Чүй областына караштуу Аламүдүн районундагы Байтик айылында жайгашкан номер 47 лицейде гана окутат деп угуп, атайын ошол лицейге бардык. Бул жерде негизинен кандай студенттер каяктан келишип, анан каяктан маалымат алышып, канча мөөнөткө окушат да? Биздин лицейге республикабыздын ар кайсы региондорунан келишет, Таластан келишет, Оштон келишет, Нарын, Ат башылардан келишет. Арычылар аркылуу ушундай озмо-оз угуп келишет да. Анан мындай карасам, көп кишилер да билбегендер да бар экен да. Окуусу бул жакта 10 ай, негизи 10 ай, бирок теорияны 7 ай окушат дагы, 3 ай практикада болушат. Өндүрүштүк практикада болушат. Өндүрүштүк практика учурунда балдар жанакы республикабыздагы арычылар барып практика кылышат, же болбосо өзүнүн чарбалары бар, ата-энесинин, туугандарынын ошол жака барып практика кылып келишет, анан кийин ошону менен бүтүп кетишет. Бирок биздин окуучулар ошону менен катар эле арычы эле кесибин албастан С категориясындагы айдоочу кесибин дагы алып чыгышат. Анткени арычыларга баягы көчүп конуп жүрүү деген эң маанилүү да. Бир жылына канча бүтүрүүчү чыгат? Негизинен алардын баары эле иштеп кетеби? Бюджеттик негизде 25 орун бар. Ошо 25 бала бир жылда бүтүп кетишет. Бирок бизде 3 айлык дагы курстар бар. Ал жерге уже жанакы жашы 35тен ашкан адамдар келип окуса болот. Арычы болуш үчүн негизи арынын биологиясын билиш керек да. Анткени көп арычылар азыр баягы тайкесинен, байкесинен үйрөнүп алып эле, анан кийин мен 5 семья алдым, 6 семья бүлө алдым деп айтышат. Анан баягы багып алып, бир анча-мынча балын алып алып өлтүрүп алышат да. Эмне болуп өлдү? Жакшы эле багып аткам, тамагы тоюту деле бар экен депчи. Азыр деген балга деген талап күчтүү, арылардын дагы экология дагы бузулуп атпайбы? Ошого дагы жараша болот да. Ошондуктан ал биологиясын сөзсүз билиш керек. Ары кандай өсүмдүктөн көп бал алат, кайсы учурда ошол жерге алып барыш керек, аны дагы билиш керек, өсүмдүктөрдүн түрүн. Андан башка арынын дагы башка жандыктарда эле көп оорулары бар. Алардын да жугуштуу оорулары бар, жугушсуз оорулары бар. Ошолордун баарын тең түрлөрүн билиш керек, аны дарылагандан билиш керек. Окуучулар теорияны үйрөнгөндөн кийин ушул эле лицейде практикалык иштерди да үйрөнүшөт экен. Биз барган мезгилде практикалык сабак болуп атканына туш келдик. Энелик бал арыны кантип алып, аны бал челектерге салганга чейин үйрөтүп жатканын көрүп, ошол лицейдин практика боюнча адисин биз атайын кепке тарттык. Эне арынын жумурткасын биз азыр бияка өткөзөбүз. Асыл тукумду көбөйтүү нерсеси да булчу процесс. Азыр биз ошол перенос кылып жумурткаларды перенос кылып салып атабыз, арыларга беребиз. Стартер деп коет, баягы ушул жумурткаларды эне арысы жок семьяга салабыз. Анан ал эне ары жок семья муну улантып чоюп беришет да. Биз пока баягы именно стандарт личинкаларды эне арынын стандарты менен жасалган мисочкаларда, муну мисочка деп коет да. Ошого азыр биз жумуртка салып атабыз, арыга бергенде ары муну улантып чоюп берет бизгечи. Бул асыл тукум энеликтери, бал арынын энеликтери. Жумурткалары да. Жумурткалары. Тиги мынакей биз көрүп турган моундай идишке салып атканыңыздарда, ал идиштердин ичинде бал болобу, же эмне болот? Бул эне арынын сүтү деп коет, ары атайын өзү бөлүп чыгарган сүт болот да. Именно эне арыны багып, ары өзүнүн денесинен бөлүп чыгарат. Ошондон биз чогултуп алып, кайра кичине салып, тамызып, ичин карап көрсөңүздөр болот, мынакей. Ичинде тамызып, баягы анан жумуртка салып атабыз, азыр жумуртканы арылар улантып чоюп кетет кайрачы. Көрсөк болобу мындай жакында, же көрүнбөйбү? Байкалган камера. Көрсөңүздөр болот, мынакей. Азыр биз сүт куйдук, сүт анан жумурткасын салып атабыз азырчы, курттарын салып атабыз, мындай айткандачы. Эне ары суткасына 1,5 миң жумуртка туйт.
1,5 жұмыртқа таштайт. Азыр эми бунун баардыгын алып бүтүп сиздер ушул идиштерге мынакей биз көрүп турган могу идиштерге толтуруп азыр алып барып башка жака коюп атасыздар да. Ооба. Анан ал жерде канча күн туруш керек? Башка энеси жок арылар менен. Ал жерде 2 күн турат. 2 күн. 2 күн ошол арылар менен алар дальше улантып сүт куюп алар. Эне ары экен деп булар сүт куюп кайра кичине чоңойтуп беришет. Начальный стадиясын баштап беришет. Андан кийин кайра воспиталка деп коет, семья воспиталка. Воспиталкага салабыз. Алар кайра крышкасын жаап берет. Сияктан салбадыкпы? Салгандан кийин бияка алып келдик азырчы. Ар бир энеликтерине. Ар бир энеликтерин. Онун баары бүт стартер деп коет. Бул жанагы маткасы жок семьялар, эне ары жок семьялар. Энеси жок үчүн баягы биз салганда батыраак чөйөт да булчу. Мынакей ачып деле көрсөтүп кетсек болот. Азыр. Булар чагат да арылар. Чагат, конечно, чакпаган жок. Өзү 45 күн жашасынан кайсын кимди эстеп калмак эле ол. Мынакей. Уже булар көрдүңүзбү? Эмеле сиздер тартпадыңызбы? Мына уже бага баштады көрдүңөрбү? Мынакей сүт куюу уже. Уже арылар Багып атат. Багуу процесси башталган болчу мунун баарычы. Андан кийин мынакей бул как раз улук ачып турат, мынакей улук жанагын ачыпсаң, бияктан чыккандарды көрсөтсөң, мынакей. Стартерден чыккандарды көрсөтсөң азыр. Мынакей. Как раз азыр даяр турат да. Мынакей. Бул уже астында маткасы бар, үстүндө маткасы жок. Энелик ары бар, Мынакей. Жанагы уже чоюлгандагы уже процесста уже чоюп, мына сүт куюп, уже багып аткандагысы да. Жап элек булчу. Уже 4 күндөн кийин, 3-4 күндөн кийин бияка чыгарып, бияка салды уже. Салгандан кийин улантып, мынакей. Мондай деле көрсөк болот, ичинин карасаңар, курт мынакей. Сүт менен багып атышат. Маточный молоко деп коет, бул адамга да аябай жагымдуу нерсе да. Маточный молоко бул арынын сүтү болгон ооруга да жардам берет. Арылар ушу энеликти багыш үчүн ушул өздөрүнөн ушундай сүт бөлүп чыгарылат да. Бул жаш арыдан көбүнчө чыгат. Биз билгенден ар бир ары өзүнүн милдетин аткарат депчи. Мисалы үчүн ошол бал челектин оозун кайтарган атайын арылар болот, анан атайын тамакташып келген арылар болот. Ар биринин өзүнүн кызматы бар деп. Буларды кантип кайсы түрлөрүнө кирет ошондо айтсаңыз? Бул азыр көбүнчө муну расплод деп коет булчу. Бул могуларды көрдүңүзбү? Булардан арылар чыгат. Арылар жаралып. Жабык тургандардан, Могу арылар чыгат. Жанагы эле биз салбадыкпы? Курттар салбадыкпы? Ушундан ары чыккан да. Ушунун эле жумурткасын салганда эне ары болуп чыгат. Анткени ячейкасы чоң болуп, башка тамак бергенден кийин башка ары болуп жаралат да. Башка тамак берсе эркек ары болуп жаралат да. Бир эле жумурткадан да. Бул рабочий арылар. Могу жаш ары карасаңыз, мына өзү агарып турат мына. Мына жаш ары. Чакпайт бул. Бул жаш ары. Канаттары целый, мына көрүнүп турсуңар. Өзү араң басып жүрөт. Жаңы чыккан ары да бул. Мынау эркек ары. Улук көрсөтүп аткан мынакей. Бул эркек ары. Бул эркек ары да чакпайт. Бул тамактап келбейт, мунун жумушу только тукумдукка да. Бир бал челектен орто эсеп менен өзү канча бал алса болот да, канча бал чыгат да? Статистика боюнча 20 килограммдан 60 килограммга чейин бал берет. Жакшы эне ары, жакшы тукум салсаң, жакшы ары бал аласың. Ары баккан бул өзү таза нерсе да, эң таза нерсе да. Урдабайсың, бирөөдөн эчтеке сурабайсың. Өзүңдүн нак эмгегиң менен тапкан нерсең. Арыны кызыккан киши көп азыр. Анткени экологический тамак жегиси келет көп адам. Өзү деле азыр жок дегенде үйүнө 5 балчылык багып коюп, өзүмдүн балымды алып турайын деп каалайт экен да көп адамчы. Анан азыр чем 5 жыл окуп, жанын кыйнап, анан диплом алгандан кийин кантип иштейм, эмне кылам дебей, Жумуш таппай. Жумуш таппай кыйналгандан көрөк, биз жака келет мисалы. 10 айлык курс окуйт, 10 айлык курстан үйрөнүп кетет. Если шыгы болсо бизден практика өтүп, дальше биз даже трудоустройство кылып жумушка алып иштетип кете беребиз. Каалаган убагында бөлүнүп кете берет. Эмнеге ушул бал арычылык боюнча кесипти тандадыңыз да? Биз өзү негизи айылда бир 5-10 челек ары карачубуз. Анан ошону менен кызыгып, бул жакта ары боюнча окутат дегенден анан ушул жака келип кызыгып окуп калдым. Азыр жакшы окуучулардын алды болуп окуп, стипендия алып атам. Изат агайдын жанында жүрүп, тырышып, үйрөнүп, бир нерсени үйрөнүп алайын деп бир сочнуп жүрөбүз. Качан буюрса бүтөсүң? Буюрса эртең июньдарда бүтөбүз, экзамендер бүткөндө. Азыр практикада жүрөм. Дагы бир маанилүү жери бул лицейде
асыл тукум энелик бал ары чыгарышып элге да сунушташат. Ачабыз, мынакей баары уже белги коюп койгонбуз. Уже бул энелик ары жылы менен белгиленет да. Мисалы быйылкы жыл 2025 жыл көк белги. Мына ичинде тамак жеп атат азыр мына. Кана Бул көрөлүчү. тынчыраак экен, бул кичине спокойнураак. Мынакей тамак жеп атканын көрсөңүз М. болот. Чыгып келип атат. Колго чыгарып. Биягынан көрсөтсөк болот, мынакей. Мына чыкты. Башы көк 25-жыл көк белги менен коюп турсуздар да, Азыр кирип кетет. Эми оозун жаап коюш керек, Жаап койсоңуз. Мына моонун ичинен чыгат. Көрдүңөрбү? Маточник деп коет, мынакей. Ушундан жарылып чыгат мынакей. Жана сизге көрсөткөндөй, мына моонун крышкасын ачып, ошол жерден чыгат экен да. Чыгат мынакей. Бул жерден ачып чыкканда, мына жаңы чыккан мынакей. Буга мына белги басыл элек азырчы. Бул уже бул жаңы чыккан, ошон үчүн белгиси жок. Белги басыл элек барчы. Белги басылат да. Мынакей көрсөңүз болот. Буга белги басыл элек. Мынакей быз деп атат. Бул карника породасы. Карараак болот мынакей. Баквас сарыраак болот. Асыл тукум арынын жанагы энеси. чет мамлекеттен келген баягы тукум эне арылардын балдары да, кыздары. Мына булар жанагы даяр нерселер, бул уже бияктан алынып клеткага эки арысы менен, мындай айтканда прислугалар менен деп койсок болот да, эки ары булар кызмат кылып бул эне арыны багып турат да. Багып туруш үчүн эки ары салып койгонбуз. Себеби бул өзү жакшы тамактана албайт да. Бул ары оозунан тамак берип чоңойтот да. Бул лицейдин өзүнүн шарты барбы бал ары бакканга? Же элдерге дагы кардарларга сатасыздарбы бул энелик арыларды да? Сатабыз. Ошондо сыр болбосо бир энелик бал ары канча турат орто эсепте? 250 сом. Азыр бул тукумга кире элек 250 сом. Тукумга киргендери 1000 сом, 1,5 миң сомго чейин да. Бал ары кандай жерлерден кантип бал чогултат деп арычылык кесипти 37 жылдан бери аркалап келаткан адис Бурул Даниярова менен андан ары арылар саякат кылган талааларга сапарыбызды уладык. Ушул эспарцет айыл чарбасына эң пайдалуу гана өсүмдүк болбостон, арылар үчүн дагы эң баалуу өсүмдүк болуп эсептелет. Бул өсүмдүктүн 1 гектардан 500 килограммга чейин бал алса болот. Пасекада болсо 1 суткада 1 күндө арылардын алып келген балы 5-6 килограммга чейин жетет. Эми бул албетте сугарылган жерде, сугарылбаган жапайы болуп өскөн жерлерде эми 60 килограммдан 200 килограммга чейин эле болуп калат. Балды көбүрөөк алыш үчүн арычылар ушул бал өсүмдүктөрүнө жакын келип жайгашыш керек. Анткени биз билебиз, арылар 2 километр аралыктан алыс жайгашса, эгерде бул бал өсүмдүктөрү, анда өзлөрү арылар балды азыраак ташып келип калышат. Ошондуктан арычылар көчкөнгө аракет кылып, жакын жайгашканга аракет кылышат. Ар кимдики жеке менчик болгондуктан, ошо ким эспарцет эгеби, бедеби, буудайбы, арпабы, анан ар түрдүү курт кумурскаларга каршы дары-дармектерди да чачышат да. Ошондо бал арыга канчалык таасири болот? Арычылардын эң чоң көйгөйү ушул болуп эсептелет да. Бул жерде байланыш болуш керек. Арычы кайсыл жерге конуп отура турган болсо дагы, ошол жердеги жердин ээси менен сүйлөшүп, келишим түзүп алыш керек да. Бул келишим боюнча арычыга дыйкан барып туруп айтыш керек: мен баланча-анча күнү дарылайм деген учурда арычы мүмкүнчүлүгү болсо көчүп кетиш керек, 6-7 километрден кем эмес жерге көчүп кетиш керек. Болбосо мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, ошол бир жумага чейин челектин ичин ачпай жалаң кант сиробу менен тоюттандырып турат. Же балы бар болсо бал менен тоюттандырат. Бирок арыны учурбаш керек. Эгерде арычы билбей калган болсо, ошо бир эле учурда болгон ары чарбасынан ажырайт да. Бул өтө чоң жоготууга алып келет. Кайсы учурда ошол балдан антибиотик чыгат жана эмнелерге байланыштуу болуп калат? Бул дагы өтө чоң көйгөй. Ушу антибиотик үчүн көп арычылар өзүнүн балын кымбат баада сата албай келет да, эки жакка чыгара албай келет. Эми ушул антибиотик жок болуш үчүн арычылар эмне кылыш керек? Булар дарылап атканда этияттап дарылаш керек. Антибиотик жана химиялык антибиотиктерди колдонбостон
жана табигый чөп дарылар менен дарылоо. Азыр көп арычылар эрмен жана пихта, жанакы сары кастаман деп коет, пижма деп коет да, жана аркар оту деген чөптөрдү ушуларды колдонот. Эң негизи антибиотик дарылагандан эле жукпайт дагы. Бул бир жагы. Көп арычылар билбейт аны. Мен дарылаган жокмун. Менин балыма антибиотик 100% менен кепилдик берем, чыкпайт дейт. Бирок арычылар деген азыр жазында көбү жана сот рамкаларын суш деп коет. Суш деген бул жанакы арылардын уясы, рамкадагы, алкактагы арылардын уясы курулган даяр сот рамкасы да, эч нерсе жок. Ал идиш катары арылар үчүн. Сушту сатып алышат башка бал челекчиден. Ал бал челекчи болсо мурунку сезондо аны ошол отурган, чогулткан балды, арыларды дарылаган антибиотик менен. Антибиотик болсо жанагы суш восктон жасалат да, момдон. Ошол мом адамдын боорундай болуп бүт сиңирип алат экен да. Ал ошол момдо калып калат экен. Ал ошол сушту алып колдонгон, жанагы антибиотик колдонбогон бал челекчинин дагы балында антибиотик бар болуп калат да. Ошон үчүн ар бир бал челекчи азыркы талап менен өзүнүн сотун, өзүнүн момун кайра эритип эле кайра ошону колдонуш керек. Вот ошон үчүн көп бал челекчилер башка жактан сатып албаганга аракет кылат. Лицейде Изатбек мырза устат эле болбостон, өзү да үй бүлөсү менен бал челек кармашат. Биз анын заманбап көчмө бал челегин көргөнү атайын кийинки айылга жөнөдүк. Улам көчүп эле 15 күн сайын ушинтип эле көчүп, жайлап эле ушинтип эле көчүп отурабыз да. Анда ишин көрсөк болот. Жүрүңүз, кеттик. Мынакей, көрдүңүзбү? Биякта арылар жайгашкан 3 катар ары. Көрдүңүзбү? Мында 84 семья бар. Ар бир бал челекте ар бир арынын эне арысы болот. Ар бир эле ушунча бир челектин ичинде 50 000 ары болот. 50 000 ичинде. 50 000 арынын ичинде бир эле эне ары болот. Мынакей. Аябай эле чоң го, Мынакей, бул челектин ичинде мынакей 2 катар ары турат. Мында астыңкы кабатында эне ары жашайт. Үстүнкү кабатына бал чогултушат арыларчы. Канча рамка? Рамкадан 18-ден 36 рамка турат. Бул жагыңыздарда эмне бар? Сизге да баягы жаңылыкты айтып кетели. Биз жаңы электричество коюп атабыз азырчы. Могул биринчи баягы мындай айтып кетсек, Кыргызстанда баягы балчылардын эң биринчи деп айтканга болбойт, бирок заманбап техниканы биз койдук да азырчы. Арычылардын ишинен алдыңкылардан болуп, могу техникаларыңыздар эмне деген? Бул техника азыр биз ушундай заказ берип коюп атабыз, өзүбүз дагы алып элге дагы жардам кылып көрсөтөлү деп атабыз. Ушундай могу 220 вольт чыгарган холодильник, микроволновка, телевизор, электрочайник, даже рисоварка иштегенге заманбап технология, күн чырак менен иштейт бул. Күн чыракты биз крышага койгонбуз, крышагачы күндүн нуру менен мына аккумулятор. 3 киловатт койду. Күндүн нуру менен бул энергия чогултат экен да? Бул энергия чогултат, күндүз энергия чогултат, анан пайдалана беребиз да бизчи. Биз бүгүн Чарбекер программасында сиздерге айтайын дегенибиз бал арыны кантип чоңойтот. Дегеле бир бал ары сезон учурунда канча грамм же болбосо канча өлчөмдө бал чогултат. Бир эле бал арысы өмүрү өтө кыска болсо дагы 30 күндөн 45 күнгө чейин жашаса дагы бир кашык гана бал чогултат экен. Бүгүнкү программадан сиздер керектүү пайдалуу кеңештерди өзүңүздөргө алдыңыздар деп ойлойм. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.